Саламатсыздарбы? Биздин Конституциялык сотко Турдубаев Алымжан аганын иши боюнча кайрылууга эме болдук, мажбур болдук. Себеби дегенде түздөн түз мага консультацияга Турдубаев Алымжан аксакал келген. Себеби анын кызы жол кырсыгынан улам каза болуп калган экен. Бирок тергөө судьясына тергөөчүнүн айыпталуучунун бөгөт коюу чарасын камакка алып берүү түрүн тандоо боюнча келтирилген өтүнүчүнөн баш тарткан судья, тергөө судьясы. Ошол учурда тергөө судьясынын чыгарган токтомуна биз жогору турган инстанцияга же апелляциялык тартипте даттанайлы деп кайрылганыбызда бизге ушул Кыргыз Республикасынын 1-декабрь 2021 жылдан баштап аракетке кирген, ушу иштеле баштаган Кылмыш жазык процесстик кодексинин 397 беренесинин 4-бөлүгүнүн талабына ылайык биздин апелляциялык даттанууга укугубуздун жок экендигин билдиришти. Себеби ал жерде перечинде ошо кимдер даттанууга болот деген тизмекте бул жабырлануучу же анын мыйзамдуу өкүлүнүн даттануу жагы көрсөтүлбөй калыптыр. Ошол себептен улам биздин даттануубузду биринчи ирет Ноокат райондук соту кабыл алуудан баш тартты. Андан биз даттанууну кабыл алуусун талап кылдык. Кийин Ош областтык соту ушул мыйзамда жабырлануучунун жана анын өкүлүнүн даттануу укугу көрсөтүлбөгөндүктөн кайтарды биздин апелляциялык даттануубузду. Ошентип биз жабырлануучунун укугун коргоого мүмкүн болбой калды. Себеби мыйзамдагы боштуктан улам ушундай даттанууга мажбур болдук. Конституциялык сотко даттануунун биринчи кадамы ушундан башталды да. Анан биз мыйзамдарды карап чыктык, башка мыйзамдарды карап чыктык. Ушу тең укуктуулук менен атаандашуучулук принциптери бул жерде бузулгандыгын биз ынанып, өтүнүчүбүз менен Конституциялык сотко кайрылдык. Биздин Конституциялык сотко Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексиндеги боштук боюнча кайрылган, тактап айтканда 397 беренесинин 4-бөлүгү боюнча кайрылган өтүнүчүбүз боюнча 21 сентябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту тарабынан чечим чыкты. Жогорудагы көрсөтүлгөн ченемди Конституцияга дал келбейт деп чечимди чыгарып берди. Мындайча айтканда, атаандашуучулук жана тең укуктуулук принциби бул жерде бузулгандыгы далилденди. Конституцияга дал келбестиги далилденди. Бул чечим туура чыкты деп эсептейбиз. Абдан туура чыкты. Себеби бул чечим чыккандан кийин көптөгөн жабырлануучулар сотко кайрылуу же болбосо өз укугун коргоого мүмкүнчүлүк алат деп эсептейбиз. Мурда эгерде жабырлануучунун соттун токтомдоруна жана тергөө сотунун токтомдоруна жана башка ушундай сыяктуу эле учурларда кайрылуу укуктары чектелип калган болсо, азыркы учурда алардын сотко кайрылуу укугу мүмкүнчүлүгү болду да. Бул көптөгөн жарандардын өз укугун коргогонго шарт түзүп берди деп эсептейбиз. Адилеттүүлүк бул талап боюнча жабырлануучулардын тең укуктуулугу жана атаандашуучулук принциптери боюнча жогоруда көрсөтүлгөн берененин боштугунда Конституциялык соттун чечими негизинде калууна келип, адилеттүүлүк болду деп биз эсептейбиз.